бирок биз азыркы күндө ушул Россия Федерациясынан алдык. Ошо бүт шаймандарды, ошондой эле технология да ошол жактан келди. Бул геомембрана өзү дагы ошол Россиядан келген геомембрана. Бүт сертификаты бар, бул жанагындай таза сууга да колдонсо болот деген бүт кагаздары бар да. Сыйымдуулугу 2,5 миң куб болгон бул суу кампаны куруу идеясы Баткендеги агроөнөр жай тармагындагы адис Бекболот Мадимаровго таандык. Ал мындай ыкма менен суу кампаларды куруу боюнча эл аралык уюмдардын колдоосу менен чет мамлекетте атайын окууда өтүп, тажрыйба алып келген. Негизи эле бунун чоң максаты чоң. Бул биз эле Кыргызстанда эмес, бүт дүйнөгө маанилүү. Ошонун ичинде Кыргызстандын ичинде ошо Баткен областына өтө маанилүү деп айтып кете алабыз. Себебинде өзүңүздөр билесиздер, ушу Баткенде болуп аткан суу талаш көйгөйлөрү аябай күчтүү. Ошол эле мезгилде Баткен жерлери көп пайызы өздөштүрүлбөй калып кеткен. Ошол жерлерди өздөштүрүүгө бул тамчылатып суугаруу системасы, ошол эле мезгилде заманбап көлдөрдүн курулушу бул Баткен үчүн эң бир актуалдуу, эң бир зарыл болгон иш-чара деп эсептейбиз. Суу кампаны курууга жергиликтүү ишкер тарабынан 2 миллион сомдун тегерегинде акча жумшалып, ошондой эле 10 гектарга жакын жерге тигилген мөмөлүү көчөттөргө тамчылатып суугаруу системасы орнотулган. Адистин айтымында мындай жол менен биринчиден сууну үнөмдүү пайдалануу жана оптималдуу түшүм алууга болот. Анын эң бир маанилүүлүгү бул биринчиден түшүмдүүлүк көбөйөт да. Мындайча айтканда азыркы сарпталган чыгымдардын баардыгы эртеңки күнү акталып келет. Бул жерде дагы бир жакшы жери, бул заманбап азыркы замандагы эң бир сууду аз ичип, бирок пайдасы көп бере тургандай көчөттөр эгилген. Бул бадам көчөттөрү. Ошол себептен дагы буюрса бул иштер эрте эле өзүн актай тургандай болот да. Кампага топтолгон суунун жерге сиңип кетүүсүн токтотуу үчүн атайын даярдалган жерге геомембрана деп аталган 1 мм полиэтилен пленкасы төшөлөт. Мындай ыкма менен суу кампаны тез жана сапаттуу кылып курууга болот. Ошондой эле иштөө мөөнөтү да цементтен жасалган суу сактагычтарга салыштырмалуу узак болот. Мунун жакшы жагы жана айтып кеткендей эле биз мындай салттуу түрдө суу кампаны биз бетондон куруп жүрөбүз. Бетонго караганда биздин эсептер боюнча бул 1,5 эседен ашык үнөмдүү болот экен. Ошол эле учурда бул жанакындай ар түрдүү тобокелчиликтерден сактайт да. Бул учурда андай бизде ошол өндүрүүчү андай эмеге бүт баарына кепилдик берип атат. Бул геомембрана менен курулганда толук эч кандай суунун агып кетүүсү бул жерде болбойт. Жаңы курулуп жаткан суу кампага жакынкы күндөрдө суу топтолуп, 10 гектар жерге тигилген бадам жана чайырдын көчөттөрүнө тамчылатып суугаруу жолу менен суу бериле баштайт. Эгерде мамлекет тарабынан колдоолор болсо, ушундай суу кампаларды какырап жаткан талааларга куруп, жерлерди өздөштүрсө болот дейт адистер.